Кытайлык басылма Украинадагы кырдаалда АКШнын 7 күнөөсүн атады. АКШ өзүнүн жакшы жагынан көрсөткүсү келет, бирок бир эле Украинадагы кырдаалга 7 күнөө кетирди. Бул тууралуу Кытайдын Global Times гезити жазганы РИА Новости билдирди. Макаланын автору Вашингтон кансыз согуш менталитетинин жактоочусу бойдон калды. Бул глобалдык ажырымды курчутат деп эсептейт. НАТО өз аянтын чыгыш тарапка 5 жолу кеңейтти. Альянс коопсуздук мекендигине тынымсыз кадам таштап жатканын көргөн Россия башка өлкөлөр сыяктуу эле жарга такалып калуудан кооптонбой койгон жок. Бул жагынан караганда Россия менен Украинанын ортосундагы жаңжал кансыз согуш менталитети Европа континентине жайылып кеткени жан кейитерлик мисал деп жазылган макалада. Автор ак уйдун аракеттери геосаясий оюнчулардын нааразычылыгын жаратып, бул дүйнөдөгү тынчтыкка бүлүк салат деп белгилеген. Тагыраак айтканда, ал Американын Европаны өзү менен кошо жетелеп алуу аракетин жемелеген. Эл чындыкты билсин. Башкы прокуратура министри Алымкадыр Бейшеналиевге эскертүү берди. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге этикага жатпаган жүрүм туруму боюнча эскертүү берди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, мындай чечим ЖММКларга жарыяланган жана жарандардын келген маалыматтарды жана билдирүүлөрдү текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде кабыл алынган. Эскерте кетсек, буга чейин социалдык тармактарда Алымкадыр Бейшеналиевдин Талас облусунун өкүлдөрүнө карата айтылган сөздөрү тараган. Башкы көзөмөл органы министрдин жүрүм туруму этикага туура келбейт деп эсептейт. Эл чындыкты билсин. НАТОнун Кытайга сөмөйүн көрсөткөнгө кандай укугу бар? НАТОнун Брюссельдеги саммитинде батыш саясатчыларын Бейжиңдин Москваны колдоосуна байланыштуу тышсыздануулары тууралуу билдирүүлөрүнө Кытай терс жооп кайтарды. Бул тууралуу РИА Новости жазды. Украина кризисинин негизги кыймылдаткыч күчү НАТОнун ушунча убакыттан бери тынчтыкка жана сүйлөшүүлөргө үндөп келген Кытайга сөмөйүн көрсөткөнгө кандай укугу бар деп жазат Хвансио Шибао басмасы. Авторлор Кытайдын Украинадагы окуяларга карата позициясы дак жана эл аралык укукка жана Бириккен Улуттар уюмунун уставына негизделгенин, бирок НАТОнун Киевге курал-жарак жеткирүү боюнча аракеттери тынчтык жөнүндө сөздөрдөн айырмаланып турганын белгилешет. Эл чындыкты билсин.